айт байрамыңыздан барыңыздарды. Барыңызға үбүлөлүк бакыт алай, ден соолук каалайбыз. Ишиңизде ийгилик, мына жамаатыбыз жакшы иш алып баратабыздар. Мына быйылкы жылы өзүңүздөр белгилүү болгондой 2020 жылдын жыйынтыгы менен эң мыкты деп ишкана деп табылганбыз. Ушу биздин эмгегибиз баалап, пандемия убагында жумушка чыгып иштеген үчүн биздин ишибизди баалап, шаарыбызды көрктөнүп жакшыртуу үчүн эң алдыңкы ишкана болгон билесиздер. Ошол ишкананы дайыма алдыңкы ишкана алып жүрө берели. Ушу биздин жумушчулардын жакшы эмгек кылганы үчүн баалап шаарыбыздын мэри Талай Касыбековдун жакшы алкыштарын алганбыз туурабы. Мына бүгүн айт байрам күнү элим барсынбы комунун жетекчиси Чыңгыз келип өзүнүн атынан биздин ишканабызга айт байрам күнү кичине бир ыктам кылышкан экен. Ошону тартуулайын деп атат. Сүйлөп берип койдуңуздар Чыңгыз. Ассаламу алейкум, аталар, апалар. Эң биринчиден Курман айт майрамы маарек болсун. Буюрса бизге, элибизге, жерибизге тынччылыктын, аманчылыктын, молчулуктун, берекеттин жылы болсун. Баарыбызга белгилүү болгондой, Курман айтты эмнеге сөз дегенде, Курман айтты негизи бул бир ибадат, мусулмандардын бир майрамы, Ороз айт жана Курман айт. Ал эми Курман айтта кан чыгаруу деген бар. Ошол шаарыбыздын эле тургундары, агаларыбыз, эжелерибиз биригип, мисалы 7 үй биле биригип, бир бодо мал союп, ошонун 3/1 өздөрү алышат. Ал эми 3/1 тууган уруктарына, 3/1 сиздер менен дагы бөлүшөлү дейт. Себеби шаарыбызда жашылдандыруу жаатында кылып жаткан эмгегиңиздер зор сиздердин. Ошого сиздер дагы эмгегиңиздерди баалап, Курман айт майрамы маарек болсун деп, бул курбандык чалганыбыз буюрса элибизде, жерибизде ар кандай бале, кырсык, апаттардан элибиз аман болсун, сак болсун деген бир максатта ошондой бир иш-чараларды уюштуруп жатабыз. Ал эми Тузар ака. Амин. Бүгүнкү биринчиден ушул Курман айт майрамдарын экинчиден ушул мына бүгүн курбандыкка ушул жашылдандырып өткөн бир ишканасы үчүн эске алып, ушул алып келген мына ушу жигиттерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушу үй бүлөлөрүндө тынчтык болсун, бала чакалары менен ар дайым ошол жакшылыктарда, тойлордо ушул эл үчүн кызмат кылып жүрө беришсин. Эч убакта мына окшогон жанагы пандемия окшогон жаман нерселерден сырткары бололу. Баардыгына ушу майрам күнүндөй ар дайым ушул тынчтыкта үй бүлөлөр менен Амин. Рахмат. Рахмат сізге, Алла разы емгегіңер, ел балай, Құдай балай, барлық жақсылық өсін. Бұндан да Қырғызстан ішінде дағы, бұндан да чоң ауыл іші атқарып жүрген. айтыңыздар, маарек болсун баарыңыздар. Азыркы кезде Буюрса Беренкондо иштеген жалпы жамаатына эстатылар. Албетте азыр ушунун баардыгы алдыңкыга коюлган сатылып, дагы бир жолу айтып